Саламатсыздарбы? Биз азыр деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте отурабыз, суу самыр өрөөнүндөбүз. Биз бүгүн сиздерге кымыз ичүүнүн туура жолдорун айтып бермекчибиз. Эфирде Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Сонун. Бээнин сүтүн ичүүнү эңсегендердин саны жана аны адатка айландыргандар жылдан жылга арбып барат. Мына минтип күнүгө 5 мал кезек күтүшүп, сүт жана самал ичишет. Биздин заманга чейинки 4-5 кылымда эле Гомер менен Геродоттун жазууларында байыркы скифтердин жылкынын кычкыл сүтү тууралуу айтылгандары бүгүн өзгөчө актуалдуу. Дамы эненин сүтүндөй эле болот, таттуу ушундай. Сиз канча жылдан бери келесиз? Мен 2010 жылдан бери келем. Канча күндө келдиңиз? 10 күндөн келдим дайым эле. Бирок мен астматикмин өзүм. Ушу астмага аябай жакшы. Бир жыл жазда ушу майда 10 күн келип койсом, бир жыл жакшы жүрөм, аябай атышкан кармабайт. Көп дары колдонбойм. Созревание кумыса, конечно же, он в это время. Албетте, жазкы кымызды ичкен баарынан пайдалуу. Бирок бул жайкысын же күзгүсүн анын сапаты түшүп кетет дегенди билдирбейт. Тек гана жазгысын чөп жаңы чыккандыктан кымыз таттуураак келип адамга жагымдуу болот. Анан анын курамындагы витаминдер менен минералдык заттар да көбүрөөк. Эгерде сүт менен дарылануу тууралуу сөз болуп жатса, анда кымыз эмес, самал ичкен пайдалуураак. Анда антиоксиданттар жана С витамини абдан көп болот. Кымыз негизи эле ден соолукка пайдалуу, таза азык да. Киши арбын болгондон улам саала турган бээлер да көп. Ушундан улам аларды азыр колго эмес, аппарат аркылуу саап, момундай ышталган сабада бишкектеп, андан соң жерим чапчактарга куюшат. Гөлдүк Алиса Түмөнбаева менен жолдошу Урмат 6 жылдан бери суу самырда бээ саап жылкы багышат. Бээни сайбыз бияктан, анан клиенттерге беребиз, сүттү жылуулайт. Андан ашканын алып келип бияка куябыз. Бул кээ бир клиенттер самал ичет да, ошого. Анан бул кечке азыркынтип аралаштырабыз, самал болот. Кечинде тиги сабага куябыз, сабадан тиги бышабыз, бышкыч менен алып эртең менен кымыз даяр болот. Бээнин сүтүндө абдан көп минералдар, ошондой эле С витамининин чоң дозасы бар. Ушундан улам аны табигый антибиотик деп коюшат. Кымыздагы бактериялар менен микроорганизмдер адамга канчалык жагымдуу экенин бул жаш окумуштуу бир нече жылдан бери изилдеп, докторлук диссертациясын Түркияда жактаганы турат. Сүт кычкыл бактериялардын көбү бизге жанагы ичегиге дос микроорганизмалар. Ичегибизге келет, ичегибиздин эпителиясын коргойт. Ал эпителиясынан башка патогендүү микроорганизмалардын биздин каныбызга өткөнгө тоскоолдук берет. Эл арасында жана көп дарыгерлер сүт же самалды алгач ичкенде ич талып, организм тазаланат деген теорияга таянып келишет. Бирок кымыздын бактерияларын ДНК жолу менен иликтеген окумуштуу буга макул эмес. Биздин организм деген мындай жөнөкөй эмес да. Эгер чын эле тазалануу болсо, балким айына бир жолу биз ичип турмактан, анткени организм сөз постоянно дайыма өзүн жаңыланып турат. Эгер биз жаңыланууда ичетүү оңой нерсе болбогондуктан, ичетүү деген негизи оору да. Жылдан жылга бээнин сүтү менен дарыланууну каалагандардын саны арбып бара жатат. Өлкө ичинен эле эмес, алыскы чет мамлекеттерден да келген бейтаптарды суу самырдан жолуктурууга болот. Пекинден атайын келген бул аял ата-энесине да бээнин сүтүн берип жатат. Апам 3 жылдан бери бул жака келип сүт ичип дарыланып жүрөт. Мага 2 жыл болду. Атамды болсо жаңы эле биринчи жолу алып келдик. Мен ооруп калгам. Анан ушул кымыз терапиясынан айыккандан кийин апамды алып келип жүрөм. Бээнин сүтү уй же эчки сүтүнө караганда ашказанда оңой сиңет. Ал белок жана амино кычкылдарга бай. Ошондой эле шекердин көп болуусу адамга кошумча күч берет. Майды эритүүчү А, Е, С, B1, биотин, B2, B12 сыяктуу витаминдери бар. Дарыгерлер бээнин сүтүн дээрлик бардык адамдарга жагымдуу келерин айтышат. Тек гана ачытылган кымызды ичек карындын жугуш оорусу болгон адамдарга ичүүгө болбойт. Бээнин сүтү менен кымыз жалпы адамдын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиеттерге ээ дешет адистер. Алгач биз кымызды көкөрдөн куйдук эле, мына азыр минтип бөтөлкөдө кармап турабыз. Дал ушул бөтөлкө менен биздин кымыз ар кайсы чет өлкөгө кетип жатат. Кымызды туура ичүүнүн жолдорун жана анын ден соолукка пайдасын алдыда көрдүңүздөр окшойт. Андыктан сиздерге оорубаңыздар демекчибиз.